Эгер сен миллионер болсоң дагы, апаң болбосо, апаңсыз сен кедейсиң. А эгер сен кедей болсоң дагы, атаң болсо, сен миллионерсиң да. Бул деген баягы колдо бар алтындын баркы жок. Убагында биз ата эненин кадырын билбей калабыз. Аларга кайша сүйлөп коюшубуз мүмкүн, же мындай акырайып карап коюшубуз мүмкүн, же керсейип коюшубуз мүмкүн. Апа сиз айта бересиз да, сиз түшүнбөйсүз да деп алар менен тартышып коюшубуз мүмкүн да. Бирок алардын көзү өткөндөн кийин баардык нерсенин сен үчүн маани маңызы жоголуп кетет экен да. Мисалы, менин атам өткөндө 1,5-2 жыл болуп кала турган болсо, азыр атама чалбай калган күндөрүмө, атам менен сүйлөшүп отурбай калган күндөрүмө мен өкүнөм. Кана азыр атам болсо, мен чалып, барып, ал менен сүйлөшүп отуруп, мен эң кыйын күндөрүмдө, кыйынчылыктын туу чокусуна чыкканда дагы достор, ишенген туугандар мындай бизди мага ишенбей таштап кеткен күндө дагы эң ишенген, мага бир эле адам ишенген, ал атам болгон. Азыр ушул ийгиликтерими атам көрө албай калды. Мен ушул бирден бир өкүнүчүм ушул. Ошондуктан мен ойлойм, ата эненин көзү бар да, тирүүсүндө сыйлап калышыбыз керек. Өлгөндөн кийин кошулуп көрүнө кирип кетсең дагы, ал кайра ойгонбойт.